28 бап. Дос тандоо жана анын каадасы жөнүндө. Уулум, билгин, адамдар бул жашоодо досу жок жашай алышпайт. Адамга досу жок болгондон көрө агасыз же инисиз болгон жакшы. Акылмандан сурашат: дос жакшыбы же бир тууганбы? Ал айтыптыр: бир тууганың сага дос да болгону жакшы. Жалгыз калган жашоо менен кош айтыш, ак иниден жанын берген дос артык. Ошон үчүн досторуң жөнүндө кам көрсөң, аларга таберикти үзбөй жасап, кең пейил болгонго аракет кыл. Анткени ким достору жөнүндө кам көрбөсө, достору да ал жөнүндө кам көрүшпөйт жана ал дайыма досу жок болот жана досторума колумду бербейм дейт. Адамдын досу көп болсо, кемчиликтери жаап жашырылып, мыкты жактары айтылып жүрөт эмеспи? Бирок жаңы достуу болгонуңда эски досуңа артыңды салба. Жаңы дос изде, дайыма досторуң көп болуусу үчүн эски досторуңду өзүңдөн алыстатпа. Айтат эмеспи: жакшы дос түбөңгүс кенч. Ошон үчүн сага дос катары мамиле жасаган жана сени менен достошкон адамдар үчүн кам көр. Аларга жакшылык кылып ынтымактуу бол. Сенин айкөлдүгүңдү көрүшүп, сага чын дилинен дос болуулары үчүн алардын жакшылык жамандыктарында чогуу бол. Искендерден сурашат: сен ушундай кыска мөөнөттө санагы жок падышалыктарды кандай касиетиң менен жеңдиң? Ал айтат: мен душманымды жарабокерлик менен жеңдим, а досторумду болсо алар жөнүндө кам көрүп өзүмө тарттым. Досторуңдун достору жөнүндө да кам көр, алар сенин да досуңа айлансын. Сенин душманыңды сүйгөн достон корк. Анткени бир күнү сенин душманыңа болгон достугу сага болгон достугунан күчтүү болуп кетиши мүмкүн. Дос дос эмес, душманыңа дос болгон. Кол үз андан, ал бирөөлүк жок болгон. Анткени ал сенин душманың үчүн сага зыян келтиргенден тайбайт. Сенин досуң менен касташкан достон да сактан жана эч кандай себеп-себепсиз туруп эле сенин артыңдан даттанган достон да этияттан. Аны менен достукту токтот. Билгин, дүйнөдө кемчиликсиз адам болбойт, бирок сен кең пейил бол. Себеби кең пейилдүүлүк кемчиликке орун калтырбайт. Колунан жакшылык келбеген достон кол үз, анткени андай достон үйүңө кут конбойт. Чөйчөк досторду дос деп эсептебе, анткени алар сенин эмес, чөйчөгүңдүн достору. Боорукер жана таш боор досторду ажырата бил жана достукту үзбөө үчүн боорукер достор менен чын дилден, ал эми таш боор достор менен сөз жүзүндө достош. Себеби боорукер доско дайыма эле ишиң түшө бербейт, а таш боор достун кызматы кээде тиет. Арине, таш боор менен мамиле бүткөнүң сени жакшы досторуңдун алдында оңтой сабалга калтырат. Бирок жакшы досторуң таш боор досторуңдун алдында сенин кадырыңды көтөрөт. Сен өзүң эки тараптын тең достугунан кол үзбөө үчүн жакшы жолдон чыкпа. Акылсыз менен достошпо, анткени акылсыз дос достугуңдан пайдаланып, акылдуу душманың жасабаган жамандыкты кылат. Жакшы жана ыймандуу адамдар менен достош. Жакшы жана ыймандуу адамдар менен достошсоң, элге ошол досторуң сыяктуу мыкты сапаттарың менен даңкталып, белгилүү болосуң. Мынабу дуэтте айтылгандай, кандай болгондо да жаман менен отургандан көрө жалгыз отурганың жакшы. Жүрөк кургур канча жолу алдандың, сак ишенип мен да канча сандалдым. Доор өзгөрсө кош өзгөрүп жоголду, дос болгондор бар кезинде малжандым. Жаман сөзгө калбаш үчүн досторуңдун жана бөтөн адамдардын сага болгон укугун бузба. Анткени айтылган го, досторунун укугун жана жакшы ишти баалабаган адамдар жаман сөзгө арзыйт. Уулум, билгин, адамдын достукка жарап жарабасын эки нерседен байкаса болот. Биринчиси, досу жокчулукка кабылганда жана башына мүшкүл иш түшкөндө мал мүлкүн аябай, ага мүмкүнчүлүгүнө жараша жардам берип, өмүрү жалгыз калтырбайт. Досунун көзү өткөндө анын балдарын жана тууган уруктарын чакырып, аларга сый-урмат көрсөтөт. Мазарга барган сайын мүрзөдө досунун денесинин сырты жатса да аны эскерип дуба кылат. Икая. Айтылганга караганда Сократ өлүм жазасына тартылсын деген буйрук болот. Ошондо Сократтан бутпараз бол деп талап кылышканда ал: Алла мени жараткандан башка эч кимге моюн сундурба деген экен. Аны дарга аскан алып жөнөшкөндө окуучулардын кээ бирлери ошол кездеги салтка ылайык
Устазың коштоп ыйлап жүрүшөт. Анча убакыт өткөндөн кийин сурашат дейт. О данышман, сен эми өлүмгө даяр болдуң. Бул сени кайсы жерге көмөлү? Сократ жылмайып туруп айтыптыр. Эгер деле мени тапчу болсоңор, каалаган жериңерге көмө бергиле. Башкача айтканда ал мен эмес, менин денемдин кабы болот деген экен. Уулум, адамдар менен достош, бирок досторум көп деп алардан үмүт кылба. Өзүңдү жалгыз таянар досум деп бил. Артыңды эмес, болгонуңду ойлон жана досторуңа ишенип бейгам болбо. 1000 досуң болсо дагы алардын бири да сага өзүндөй жакын болбойт. Достукту барчылыкта жана жокчулукта сынап көр. Барчылыкта алтын жана урмат сый менен, жокчулукта берген жардамың менен сына. Сенин душманың менен касташпаган досуңду таанышым деп ата. Анткени ал досуң эмес, таанышың гана. Досторуң кандайдыр бир себеп менен сага нааразы болуп жүрүшкөн учурда, сен аларга, алар сага ыраазы болуп жүргөндөгүдөй эле мамиле жаса. Жыйынтыктап айтканда, сен урматтап сыйлаган адамды досум деп билгин. Досуна досум деп эч нерсени үйрөтпө. Анткени качандыр бир убакта досуң душманың айланса, сага чоң зыян алып келет жана өкүнгөнүңдөн эч кандай пайда болбойт. Эгер жарды болсоң, досуңдун байлыгынан үмүт этпе. Себеби кембагалды эч ким өзгөчө байлар сүйбөйт. Досту өзүңдүн деңгээлиңе карап танда. Өзүң бай болуп, досуң да бай болсо мейли. Достукта адамдарга ашыкча көп таянба, болбосо өз жөндөмүңө көп ишенбей каласың. Эгер досуң жөнсүз жерден эле сага артын салып кетчү болсо, аны өзүңө тартам деп аракеттенбе. Ал сага арзыбайт. Ач көз достон кач. Анткени ал сени менен чын дилинен эмес, суктугунан улам дос болгон. Кызганчаак адамдар менен да эч качан достошпо. Анткени кызганчаактар дос болгонго татыктуу эмес. Себеби алардын жүрөгүнөн кызганчаактык эч качан кетпейт жана кызганчаак адам дайыма күйпөлөктөп башка бирөөлөрдү каралай берет. Уулум, сен досту кантип тандоонун жол жобосун билип алганыңдан кийин эми тириликте кездешчү жакшылыктар жана жамандыктар жөнүндө ук.